Экинчи дүйнөлүк согуштан берки Европадагы качкындардын эң ири агымы. Айланамда котологон эл поездге чыгууга далбас уруп жатат. Тиги жакта Тебелендиде калган балалуу аялдын чаңырганы угулууда. Арадан 2 жыл өттү. Ошондо качып бараткан жана аларга жардам берген адамдарга азыр эмне болду экен? Ошол кезде үй жайын таштап качкан 10 миллион кишиге жардам берип жүргөн ыктыярчылардын катарында дарыгер Наташа Амбарова да бар болчу. Кимге жардам керек? Дарыгерлер келди. Бүгүн мектеп кандай болду? Жакшыбы? Ошончо качкынга жардам берген Наташа өзү дале Львовдо. Ал согуштун үй бүлөсүнө тийгизген терс таасирин көрүп жатат. Коли в нас рознесли Сахаров көчөсүндө бүтүндөй имарат бомбадан талкаланганда менин үйүмдөгү эшиктер сынып кетти. вибило міжкімнатні двері і, власне, Балдар чочубой конуп, коркуп жүрөгүбүз түштү. дуже лячно. Медицинадан сабак берген Наташа бир күнү анын студенттери согушка барып калышы мүмкүн экенин билет. Ал өзү да согушууга даяр. Ар кандай куралдан атканды жактырам. Стріляти з різної зброї Мыкты көзгө тар болмокмун. добрим снайпером. Сиз доктурсуз да, адамдарды куткарасыз, бирок киши өлтүргүңүз да келет экен. It's my war. Yeah. Бул менин Моя согушум. війна. І я вб'ю кого за Балдарымдын аманчылыгы үчүн ким болбосун өлтүрөм. діти будуть в безпеці. Ну, Наташа согуштун башынан эле орустардын мыкаачылыгы тууралуу күбөлөрдүн өз оозунан угуп келди. Эң оор кабарлар Курчоодо калган Мариуполь шаарынан келип жатты. Биз Верстюктардын үй бүлөсүнө жолуктук. Алардын арасында 86 жаштагы Мария аттуу чоң эне жана анын кызы Людмила да бар. Баары талкаланган. Бүтүндөй Мариуполь бозгун болду. Баары керек болсо жөө жалаң качууда. Мария жер төлөөдөгү баш калкалоочу жайда бир нече жолу жыгылган. Бир жылдан соң биз ал үй бүлөнү Украин Карпат тоолорунун тынч койнунан таптык. Бирок алар башынан өткөргөн күндөрүн кайгы муң менен эстешет. А муж же ж мне тоже в Мариуполь был, он же Абушкамда Мариупольда болчу. Каза болуп калды. он уже просто Согуш башталган түнү ооруп жаткан. Я Аны көмө албадым. они стреляли. Туш тараптан бомба жарылып жатты. Үстүн гана жаап чыгып кеттим. Его Жалпы көрүстөнгө коюлду дешти. сказали. Менин колумдан эмне келмек? Не было. Биз согуш 1-2 ай же 6 ай болот деп ойлогонбуз. Бирок бүтөөрү жоктой. Көңүлдү депрессия, кайгы жана кусалык ээледи. Биз бул интервьюну тарткандан 6 ай өтүп, Мария бозгунда каза болду. Күйөөсүнөн жана сүйүктүү шаары Мариупольдон алыс жакта жерге берилди. Бардык жерди согуштун күйүтү каптаган. Жакында Львовдо Ярослав Миколовдун жаназасы болду. Ал каза тапкан же жарадар болгон 380 миң украин жоокеринин бири. Биз тасмага тартып жатканда бир ардагер ачуусун баса албай кыйкырды. Ал душманга өлүм деп жатты. Ал эми өлүм менен бозгундун аягы азырынча көрүнбөйт.